баягы былжырап турган жара 3 күндө жок. Майташ, же болбосо ак мумия, мастопатия деп коет, киста деп коет, рак молочной железы 3-курста. Бир 200 ашык бака сойгонмун. Рактын клеткаларында өлтүрөт да. Көкбелдик ага инилериме ыраазычылык билдирет. Мен жылан менен көп иштегем. Мурда ооруп аткандагы акыбалы башка, айыккандагысы башка экен. Бул коргошунду колдонуп, көбүнчө жанагы мындай ооруларга, рактарга, больницага жетпей үзүлөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Аллах Таала силерге чоң эки неамат берди дейт. Бирок Аллах Таала берген бул чоң эки неаматты көбүңөр силер билбейсиңер дейт. Бул эки неамат ден соолук жана тынчтык жашоо дейт. Анысыңарындай бүгүнкү уникалдуу адамдар аттуу рубрикабызда ден соолуктун жарчысы, тамырчы жана табып, элдик табып Ташкы Жамиловна эжекебиз отурат. Анда эмесе саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Анда эмесе эжеке ушул биздин студиябызга куш келипсиз. Жакшы аман эсен келип алдыңызбы? Жана күндөрү интернеттен көрүп калдык, Өзбекстанда жүргөн экенсиз, Россияда жүргөн экенсиз, поезддарда жүрүпсүз, самолеттерде жүрүпсүз. Амансыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Мен сиздерге бүгүн ушул энимдин чакыруусу боюнча, ден соолук боюнча кээ бир суроолоруна жооп берип, маалымат берсем деймин. Анда эмесе суроолоруңарга мен даярмын. Деги эле ушу мен жогорудагы пайгамбарыбыздын хадисин айткандагыдай, ушул биринчи эле ден соолук жөнүндө сизден сурасак. Ден соолук деген бул эмне? Бунун баасы канча, нарктуулугу канча, улуулугу канча? Ушу ден соолук жөнүндө бир сүйлөңүзчү. Анан калган суроону берейин. Бул өтө көп мындай, өтө көп суроо, мындай чоң суроо да. Бир эле мындай бир-эки ооз сөз менен жооп берүү кыйын го. Ден соолук өзү биринчи байлык. Ден соолугубуздун баарыбызда мындай оорубай жүргөнүбүздө же жаштыгыбызда байлыкты биз үй, жай, машина, кийим-кече, капитал деп ойлойбуз да. Негизги байлык, өзү негизги ден соолук биринчи байлык. Оорубасак, тынч болсок, больницалап жүрбөсөк, пачкалап таблетка жебесек, ушунун баардыгы байлык бизге. Эми, эже, мына кийинки сурообуз ушундай болсун. Мына элдик табып менен медицинанын айырмасы эмнеде? Бул мисалы үчүн биздин кыргыз эли көчмөн калп болгон. Азыркы медицина өнүгүлүк мезгилде эле биздин өзүбүздүн элдик дарыгерчиликтин даярлоо ыкмасы мындай бийик болгон да. Мына азыр УЗИ бар, УЗИ аппаратка түшөсүң, бардык кайсыл жериңде эмне бар, бүт баарын чыгарып берген да. А бизде кыргыз элинде УЗИ илгери эле болгон. Алгандай. Мына 3 эле бармак, мына көрдүңбү? Ушуну менен эле тамырды кармайт дагы. Ысык же суугун айтат, бөйрөгү кандай иштеп атат, өпкөсү кандай иштеп атат. Кыскасы, кайсыл жеринде кандай өзгөрүү бар, кандай ооруп атат, кайсыл жери таза. Биздин ата-бабаларыбыздан илгеркиден калып калган, мен айтмакчымын да, бизде мына УЗИ жакында эле пайда болгон болсо, биздин кыргыз элинде УЗИ илгери эле болгон депчи. Тамыр кармап туруп эле билип койгон да. Биздин 3 манжабыз. Биздин кыргыз үчүн УЗИ. Томограмма же УЗИ? УЗИ. Анан кийин айтайын. Айырмасы биздин элдик дарыгерчиликте, элдик табыпчылыкта дарылоо жаратылыш менен бирге болгон. Жаратылышта өскөн өсүмдүктөр менен дарылап, чөптөр менен дарылап келген да. Анан табыпчылык бул үйрөнүп ала турган касиет эмес бул. Үйрөнүп ала турган кесип эмес бул. Алла Таала Кудайым ар бир адамга ар түрлүү талант берет. Бирөөдү манасчы кылып жаратат, бирөөдү бергенчи кылып жаратат, бирөөнү ырчы кылып жаратат. Эми ошону талантты өнүктүрүп кетиш адамдын өзүнөн да. Ал эми мына табыпчылыктагы эле бир касиет бул. Атадан балага, энеден кызга өтөт. Муну үйрөнө турган касиет эмес. Бирок эми өзүндө талант болгон болсо, андан ары билимини өркүндөтүп туруп, үйрөнүп, окуп, өзүнүн билимин тереңдетип, дагы бир окуучуларыны чыгарып, анан өзүндөгү болгон билимди дейлиби, өзүндөгү болгон маалыматты дейлиби элге жеткирип турса,
мындай жаап койбойчу, элге жеткирип мына дары чөп, буга дары пайдалангыла деп айтып турса. Ал эми азыркы медицинаны муну окуп үйрөнүп алса болот. Врачтарда, медиктерде окуп үйрөнүп алса болот. Ал эми табипчилыкты окуп үйрөнүп ала албайт. Касиети ушунда. Касиети ушунда. Аябай күчтүү табиптар келе жаткан адамдын ошолордун катарына мен деле кээде байкап калам, эмнеси ооруйт, кандай акыбалда. Анан уже сезесиң да, азыр ушул диагнозду айтат дегениңде өзү айтып берет да. Муну сезим болуш керек да, сезиш керек да. Анан албетте азыр медицинанын аппараттары аябай өнүктү, жетишти. Томография дегендер чыкты. Бирок ошону мындай илгерилетип, ошону алдыга жылдырып, элге жардам берип иштей турган кадрлар аз болуп атат. Билимин өркүндө түшпөй атат деп айтсам капа болушпасын го. Техника өнүгүп кетти, ал врачтардын кээ-бири баары эле эмес, кээ бир врачтардын билими артта калып атат да. Ал эшикке жөнөтүп, бул эшикке жөнөтүп, бул анализин тапшыртып, антип жок. Адам 5 жыл же 6 жыл эле окубастан адам бул дүйнөдөн көзү өтүп кеткенге чейин иштеп атып билимин өркүндөтүш керек. Күнүнө окуш керек. Күнүнө окубаса, анда өзүнүн кесибин жылдыра албайт. Демек, мен түшүндүгүмдө азыркы жаңы чыккан техниканын менен адамдын билими бирдей керек эле, бирдей кетпей калды демексиз да? Кээ бирөөлөрүнүкү. Бар да эми, мисалы үчүн аябай күчтүү узи тарткан врач бар экен деп издеп жүрүп барышат ошонучу. Ошол эле аппарат башка бирөөнүн колунда отурат. Узи окуп берип атат, айтып берип атат, бирок ошону окуй албаган врачтар болушу мүмкүн да. Ошол. Анан мына илгертеден бир тамырды кармап туруп айтат эле, мындай гана отурат. Сенин ысыгың ашып кептир, сенин сууң ашып кептир дейт эле. Бул ысык ашып кетти, суу ашып кетти деген эмне өзү? Эми адам баласы жаралганда жанагы ян, ин же болсо ысык, суук, ак, жарык деп коет, норма деле жаралат да. Денедеги. Кийин анан эми биздеги эң негизги кетирген катачылык туура эмес тамактануу. Же жалаң ушул ашканабызда ысык тамак боло берет. Ошону ичип жеп жүрүп, майлуу тамак жеп, таттууну көп жеп, тое жеп, ошол тамак жаш баланы чоңойгон сайын тапты ысыкка өткөрүп коюшу мүмкүн. Же болбосо суук тамакты көп жеп жүрсө, ошону кайра бере берсе. Ошондо азыр сөзүңүздү берип коеюн. Ысык ашып кетти дейли. Ысык ашып кеткенде ошо адамдын организминде бир химиялык процесс жүрөбү? Тамырдан эле билинет. Тамырдан эле кармаганда табы ысык адамдын тамыры башкача согот. Ал эми суук адамдын тамыры башкача согот. Тамыр терең согот, тереңинен согот, үстүнөн согот. Тамыр бат-бат согот, тамыр солгун согот. Тамырдан эле айтып берет да мунучу. Эми ошо тамыр солгун согуп же бат-бат согуш үчүн кан бат-бат айлангандан кетип атабы? Же мындай слабый жүрөктүн согушунан болот. Жүрөктүн бат согуп болушу ошо бир не процесс болуп кетип аткандан кийин жүрөк ошол калыпка түшүп атат. Бат айландырып же ал эми бул жүрөктүн катуу согушу жүрөккө эле байланыштуу болбойт да. Жүрөккө байланыштуу болбойт. Боор кандай иштеп атат, бөйрөк кандай иштеп атат, ашказан кандай, нерв кандай, ички органдарга байланыштуу болот да. Анан тамырды кармап туруп, ошондо кайсыл органында көйгөй бар, проблема деп коебуз го биз. Ошону тамырчы өзү аныктап берет да. Ошого жараша анан кийин дары чөптөрүн берет, дарылайт. Анан биздикилер мындай да. Бирөөгө бардыбы, бир 10-15 күн иштеби? Жыйынтык болбодубу, дагы башкасына барат, дагы башкасына барат, дагы башкасына барат, ошентип жүрө берет да. Демек, элди дарылап айыктырып атабы ошол табып. Ошого барыш керек да, ошонун результатты күтүш керек да адам. Мисалы үчүн, дары чөптөрдү жасап атканда бир чөп ошол именно ошо бир мындай ооруга шипа экендигин
же болбосом эми чөптүн касиеттерин сиз кантип билесиз? Мына чөп, мына ооруга шипа, башка ооруга да шипа боло береби же болбойбу? Ошону айтайын мен. Жана мен сөзүмдүн башында айтып кетпедим беле, бул табыпчылыкты үйрөнүп ала турган кесип эмес, бул касиет, берилет деп. Мага апама таятамдан берилген. Мен по линии матери деп коет го. Апа тарабымдан табыпчылык күчтүү толкуну келет. Ал эми ата тарабымдан да бар. Атамдын таятасы дагы элди дарылай турган киши болгон. Анан мен апама бала мезгилимден чөптөрдү терип, кургатып берип, анан мен биринчи мектеп жашында жүргөндө мен апамдан үйрөнгөнмүн. Мен өзүм медик болом деп ойлогомун да, врач болом деп. Кичинемден ушу врач болгонду, элди дарылаганды жакшы көрчүмүн, ошо кызыкчумун. Мектепте дагы атайын ушул боюнча химия, биологияны жакшы окугамын. Анан биздин убагыбызда өзүбүздөн улуунун сөзүн укканбыз го. Атанын, эненин өзүбүздүн улу. Жок, сен врач болсоң, түнү деши суу кетсең балдарыңды ким карайт? Андан көрө мугалим болсоң, түшкө чейин иштейсиң, түштөн кийин наныңды жаап, балдарыңды карайсың, кой кызым. Десең, эми химия, биология факультетине тапшырып, бүткөнмүн. Кудайга шүгүр, жакшы окуп бүттүм. Анан дары чөптү таанып билгенге менин биологдук кесибим жакшы жардам берди. Кыргызстандагы дары өсүмдүктөр деген китептерди окугамын. Анан кийин апам үйрөткөндөрү болгон. Ошонун мен мындай дары чөптөрдү кыйналбастан үйрөнүп кеттим да. Муну химиялык составы кандай, ким ичсе болбойт, ким ичсе болот. Ушуларды мен мындай эрте жашымда эле өздөштүрүп алганмын да. Сиз эки жактан болгон турбайбы? Эки тараптан. Нарагы баягы табияттан келгени, экинчиси билимиңиздин окуган. Экөөнү айкалыштырдым дагы. Анан мен химия, биология боюнча көбүнчө химия боюнча уклон кетти менин мектепте иштеп жүрүп. Анан сабак берип жүрүп, пенсияга чыктым. Бул ишти параллельно ала келдим. Апама жардам берип жүрдүм. Апам көзөтүп кеткенден кийин өз алдынча иштедим. Анан медакадемиянын мугалимдеринен мен 2011, 12, 13-түн жарымына чейин 2,5 жыл контракт төлөп туруп окудум. Салттуу дарыгерлер ассоциациясы бар эле. Ошол ассоциацияны 2 мугалим бар окуткан. Бизге лицензия берген жок, эми сертификат, диплом берди, окуду депчи. Мен эмне үчүн окудум кошумча? Кээ бир табыптар бар, анемия эмне дегенин билишпейт. Гемоглобин эмне менен иши жок. Анан эле дарылайм, бери кел, айыктыра берем дейт да. Мен өзүмдүн жанагы табияттан берилген табыпчылык касиетиме кошумча биологдук, химиктик кесибиме бириктирип туруп, дагы билимди тереңдетүү үчүн окудум, көп нерсени үйрөндүм, билдим. Жүрүп, анан мен 16-жылы, 19-жылга чейин Россиядагы ЭНИО инженерия академиясында окудум. Ал академияда мен мындай барганым жакшы болгон экен, окуганым жакшы болгон экен. Мен көп нерсени үйрөндүм. Ошол жерге барганда мен баягы көзүм ачылды деп коет го. Экинчи башка бир көзүм ачылды дагы. Мурда мен дары чөп менен дарылаганга мындай ашыкчу элем да. Ушуну ичсең, мынча граммдан ичсең, мындай болосуң, айыгасың дечи элем да. Ичпей койсо кыжалат болупчу. Ошол академияда мен эмнени үйрөндүм? Дарысыз дарылаганга. Керек болсо дары чөптү бербей туруп дарылаганды үйрөндүм да. Кандай болот экен? Ошол жерде айтты да, не лечи травами, а лечи словами деди да. Адам баласынын өпкө, боор, бөйрөк, жүрөгү оорубайт. Адам баласынын эң биринчи ички жан дүйнөсү ооруйт. Ой, ата, муңура. Ички жан дүйнө ооруганда, кыйналганда, андан кийин өпкө, боор, бөйрөк, жүрөк, ичеги, геморрой, ангина, гайморит ушундайларга берет да. Анан ошол жерде айтты да, лекцияда отурабыз, практический сабактарга киребиз. Вот у вас, деди, вы киргизите, деди, там, деди, орус лектор, там молитвотерапия есть, дейт да. Молитвотерапия, дейт.
мындай которуп эмгаса жана молдолордун дем салганын айтып атат да ошолчу. Жанга жагымдуу мындай оон менен келет дейт ошол. Мелодично. Жанга жагымдуу оон менен келип, адамдын ички жан дүйнөсүнө жыргатат дейт. Ошону силер пайдаланышыңар керек дейт да. Элде жок, эл башка элдерде жок дейт. Ушул касиет силерде бар дейт да. Дем салганды. Дем салуу менен адамды айыктыруу эң жакшы жол дейт. Эң жакшы жол. Эгерде аптекага байланган болсо, аптекага байланган болсо, ал аптекада өмүр бою байланып калат. Өмүр бою байланып калат. Мен азыр мен кабыл алуума келгендерге айтамын да, бул чөптү ичиңиз, мындай кылыңыз, бирок сиз дем салдырып алыңыз. Десем, кече бирөө айтып атпайбы, ким салат дейт. Мен билбейм деп айттым да. Көрсө сен дем салганыңды мен билбейт экенмин. Бул дагы эле жакшы. Анан кийин дагы бир кабыл алуума келген адамга тамырын кармап турганын билесиң да. Бир жер ооруп атканын, ички жан дүйнөсү ооруп атканын мындай толкун сыяктуу адамга билинип турат, сезилип турат. Анан кече мен айттым да, сиз бир кайтарма ичип албайсызбы деп, десем, алгандай дейт да. Дем салдыруу боюнча түшүнүгү жоктор көп экен. Кайтарма жөнүндө түшүнүктөрү жок экен. Анан жанагы ички жан дүйнөсүнө кирип кеткендер бар го. Ошолорду кубалатыңыз десек, ал жөнүндө түшүнүгү жок экен. Биздин эл, биздин кыргыз калкы дарылануу жолдорунан алыстап кетиптир. Дарылануу жолдорун эң оңой, акча каражат аз кете турган жолдордон алыстап кетиптир. Мен айтмакчымын да, ушу мени көрүп карап тургандаргачы, эң биринчи ички жан дүйнөнү дарылагыла. Эгер ооруп калган болсо, эгерде ички жан дүйнө ооруй элек болсо, анда ички жан дүйнөнү абайлагыла. Оорутпагыла. Жакшы сөз экен. Ички жан дүйнөнү дарылагыла. Эгер ооруй элек болсо, абайлагыла. Абайлагыла. Жакшы сөз экен. Абайлагыла. Эгер ички жан дүйнө ооруп кала турган болсо, айыгуунун эң биринчи жолу кечиримдүүлүк. Кимден капа болдуң, качан капа болдуң, кечир ошону. Мен деле ошол академияда окуганда азыр эми коуштар, мына жаттап алып, группа түзүп окуткандар көп болуп атпайбы? Андан көрө мындай табигый касиети бар адам окуткан ошол жакшы. Жаттап алып окуткандан эчтеке чыкпайт. Анан ошондо айтканда, ким силерди капа кылса, баарын кечиресиңер десе, мен биринчи ошол жерде ойлоп туруп, жизнь кечирбейм, эч качан кечирбейм деген ойлогом ичимде отуруп лекциядачы. Мен ушундай десе, мен ушундай кылса, анан мен ошону кантип кечиремин депчи. Кийин мындай семинар сыяктуу практический сабактарга ондон бөлүнүп киребиз да. Россиянын мен деген академиктери, психологдор окутканда, ошондо мен мындай ыйлагым келип кечиргенге шаштым да. Көрсө, мен ички жан дүйнөмдү оорукчан кылып, ички жан дүйнөмдү жарагыс кылып коюп турмун да. Мындай жөнөкөй бир салыштыруу менен түшүндүргөндөчү, адам турат ошону мындай тикен зым бар го, тикен зым менен ороп туруп жан дүйнөңдү, жаныңды, ички жаныңды кыймылдай албай турган кылып коет экенбиз да. Негативдер менен, таарыныштар менен, таарыныч, кексактоо, өч алуу, бук болуу, куса болуу, ушулардын баары топтолуп келип, жан дүйнө көтөрө албай калат экен ошону. Кайра мисалы үчүн чужой бир жат адамдарга таанышыбыз эле болбойт. Баягы кайра эле келип өзүбүздүн жакындарыбыз, өзүбүздүн тааныштарыбыздан башталат да. Негативдер ичибиздеги. Мисалы үчүн көчөдөгү бир таануу адамга эмнеге таарынабыз, эмнеге өч алмакпыз, эмнеге калмакпыз дегендей экен да. Ооба, ошондой да. Анан мен ошондон кийин мына эми бул илимди түшүнө баштаганыма 15 жыл болсо, Россиядан академияны бүтүп келгениме уже 5 жыл болсо, окуп баштаганыма эми 10 жылга жете элек да. Түшүндүм, жашоо өмүр эң кыска экен да. Аны жаркырата жашашыбыз керек экен да. Эч кимге капа болбой, кошо чогуу жашагандарга зыян келтирбей, ошолорду капа кылбай. Анан биздин дагы бир түшүнүгүбүз бар да, унчукпай койсоң, бул жеңилди дейт.
унчукпай калды дейт. Мен кыйын экенмин дейт. Давить этүүнү дагы баштайт. Аны ошондой кабыл алышыбыз керекпиз. Ошону ошондой адам катары кабыл алышыбыз керек да. Биз төгөрөгүбүздөгү ата энебизди, бир тууганыбызды, аялыбызды же күйөөбүздү, балдарыбызды, дос жарыбызды эч кимди өзгөртө албайбыз. Аларды өзгөртүш үчүн биз өзүбүз биринчи өзгөрүшүбүз керек. Өзүбүз өзгөрүшүбүз үчүн өзүбүздү терең окуп билишибиз керек. Мен киммин деген суроону беришибиз керек. Мен кимге эмне кылып жатамын? Жакшылык кылып атамбы? Же бирөөгө зыян кылып атамбы? Пайда келтирдимби? Эмне кылдым? Досум көппү? Касым көппү? Жакшылык ишим көппү? Жамандык ишим көппү? Биринчи өзүбүздү окуп билишибиз керек дагы. Анан өзүбүздү жолго салып алгандан кийин жашоо ушунчалык жеп жеңил да. Жашоо жеңил. Татаал кылган өзүбүз. Жашоо таттуу, ачуу кылган өзүбүз. Демек, ошол адамдан организмде келип чыккан оорулардын башаты жан дүйнөнүн оорусунан, ички ойдун бузулуусунан келип чыгат экен да көбүнчөсү. Ооба. Турушунда түшүнсөк болот да. Ооба. Эми мына шизофрения деп коелу. Баягы мен бул суроону баягы бермей элем. Биз айтып өттүңүз, бирок кыскараак болуп калды. Мен ошол суроону бергенге чейин сиз айтып койдуңуз да. Шизофрения без патологии. Башта ачат, башта эч кандай патология, дефект жок. Бирок ооруп калды адам. Баштан кетти. Анан кийин аппараттагы көбүнчөсү чым коргонго аппараттан кийин тыгып таштайт. Анан ошондой адамдарды андан ары бир жолу укол менен бир жолу жок кылганын көрүп жүрөбүз да. Анан ошол нерсени биз өз көзүм менен көрдүм. Ошо чым коргондон кийин келип дем салдырып, анан кийин ошо чындыгында адам ичинде жакында жин кирип кеткен болуп чыкты. Эми ошондо мына сиздердин окуган илимде да параллельно биздин жашообуз менен бирге параллельно эле жиндердин жашоосуна, же болбосо бир арбактардын жашоосуна, же болбосо бир периштелердин жашоосуна, адам менен жашаган, адамдын көзү көрбөгөн, адамдын көзү алдайт да эми. Адамдын көзү көрбөгөн нерселер жок нерсе эмес да. Көп миллион микробторду деле көрбөй атпайбызбы? Бактерияларды. Ушул жашоого кандай көз караштар менен карайсыз сиздердин ушу табыкчылыкта, же болбосо кыргызчылыкта, же болбосо ошо сиз бүтүп келген ушу академияларда эмне айтат эле ушуну? Параллельный мирде. Мен бирөө үчүн жооп бербей эле өзүмдүн түшүнүгүмдү айтайын. Биз адам баласы жер бетинде жалгыз эмеспиз. Алла Таала дагы биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн жандыктарды жаратып койгон. Бул мындай касиеттүү бир адамдардын гана көзүнө көрүнө алат да. Жөнөкөй адамдардын көзүнө алар көрүнбөйт. Параллельный мир деген мындай жанаша жашоо, жанаша өмүр деп коебузбу, жанаша жүрөт. Биз аларды көрө албайбыз, алар бизди көрүп турат. Алар бар нерсе, Кээ бир адамдар ошолордун аянын билет. Кайсы убакта түшөт, кайсы жерлерде көп, кайсы жерлерде жок, кандай адамдарга илешип калат, кандай адамдардан качат. Аны мындай билген адамдар билет да мунучу. Эми мен айтмакчымын, бул жашоо, бул параллельный мир бар. Аларга биз тийиштик кылбасак, аларга биз мындай зыян келтирбесек, алар да бизге зыян келтирбейт. Эгерде аларга тоскоолдук кылсак же зыян кылсак, же болбосо өзүбүз таза эмес жүрсөк, кандайдыр бир себептерден улам алар бизге илешип алат. Ошону биз илешкен деп коебуз, же болбосо мына бет ачык калган тамагы, кечинде калды ушул тамак. Эртең менен туруп жейбиз. Түнү алар келип орноп, жайгашып, өзүнүн ыплас нерселерин таштап кетиши мүмкүн. Аны биз жеп алдыкпы? Же бала чакасы бардыр бул жерде. Анан ичине кирип кетет дагы ошол анан
акырындап отуруп өрчүй баштайт. Адам içinde. Ооба. Анан адам баласы эми мен канчалык деңгээлде өтө деңгээлде билбесем керек го, мен өзүмдүн түшүнүгүмдү айтайын, таза жүргөн жакшы. Жанагы калмаларды айтып, зына жүрбөстөн, бизде өзүбүзчө айтканда бейнике деп коебуз, бейнике жүрбөстөн, ушак айтпастан, жалган сүйлөбөстөн, кылапатчылык кылбастан, таза пак жүрсө, булар качат. Адамдан, Булар качат. Эгерде жана мен айтып жүргөн нерселерден кайсы бир сапат барбы, сөзсүз тийишет булар. Себеби алар жашай турган ички чөйрө болуп калат да, кирип көбөйө турган чөйрө болуп калат да. Мен ошондой деп түшүнөм да. Демек, параллельный мир бар да. Мен таятам 96-га чыгып өткөн, биздин райондо райондук чоң маданият үйүн салып, бир мык урбастан биздин ошо эски маданият үйүн курган экен да, ушундай чоң уста болгон да. Анан молдо да болгон, уста да болгон, темир уста болгон. Ферхана өрөөнү тарапта эң биринчи жолу күзгү кылган мен таятам болгон да. Мен өзүм химикмин да. Химик күмүш күзгү реакциясын жасаганда, айнектин эле бетине жасаганыбызда күзгү чыгат да. Ушуну таятам 40-жылдан баштап элге күзгү кылып, алмас менен кесип, чекесине жыгач менен мындай кылып берип жүргөн да. Анан биз бала мезгилде ойноп жүргөндө анан мынтип калчу эле да. Мен бир туугандарым менен да майда таятамдыкына барганда китеп окуп отуруп же бир отуруп, баччагар кет нары балдарга тийишпе, нары тур дейчи эле да. Анан түшүнчү эмесмин. Кийин анан мен апамдан сурадым да, таятам эмне үчүн эле ушинтип сүйлөй берет депчи. Ал мезгилде мен кичине мезгилде мен таятамды мындай айнып калганбы, өзүнөн өзү сүйлөнүп калганбы деп ойлойт элем да, өзүнчө туруп эле нары бар деп эле ушинтип эле калчу эле да. Анан кийин таятам өтүп кеткенден кийин таятамды сөз кылып отурганда мен айттым да, апа, мен таятамдын ушундайлардын көп байкачу элем, бул эмне үчүн десем, таятам көрө алчу эле наркы жакты дейт. Параллельный мирди көрчү эле дейт. Алар менен сүйлөшчү эле дейт. Балдарга тийишпе, нары тур дечи эле дейт. Анан бизде мына Кыргызда бир азыткы деген сөз бар го. Ошо азыткыны тутуп алып дейт, ошонун чачынан алып, өзүнө дем салып бекитип койгон азык таппайт дейт. Ошо 7 муунуңа чейин тийбеймин деген убадасы бар экен дейт да. Эми биз экинчи муун болобуз да. Апам биринчи муун, биз экинчи муун, менин балдарым үчүнчү муун да. Касиеттүү адамдардын гана көзүнө көрүнөт экен да бул параллельный мир. Муну танбашыбыз керек, моюнга алышыбыз керек. Бул бар нерсе. Дагы бир суроо. Турцияда мен адашып калышым да мүмкүн. Турцияда же Австрияда экен, же ошо бир илим изилдөө институтунда бир адамдын аппаратын жасап көрүшкөн да, ашказанды. Мисалы, ашказанды бизде ашказандын кадырына жетпейбиз го. Ойлоп сүйлөп отуруп эле, бирдеме кылып отуруп эле, нан жеп, же бирдей чай ичип коюп отура беребиз. Эми ошол биз ошол учурда биздин организмибизде канча процесстер жүрүп, өзүнөн өзү эле автоматташтырылган негиздегидей эле жүрүп атат да. Ана вакытта ошону ашказанды жасаса, мисалы үчүн бул жерден нанды майдалап туруп салып коет экен, ашказанга түшкөндөн кийин ашказан өзү кислота выделять этип чыгып, аны сиңирип аяка чайпап, бияка чайпап, анан керектүүсүн алып, керексизин дагы кийинки өткөрүп берип, ушундай бир жасап отурса, дагы бир микродатчик коюш керек. Бул жерге дагы бир микродатчик, кислотаны чыгарып турган өзүнүн ченемдүү аппаратын коюш керек. Ошондо отуруп чоңоюп туруп, бир ашказанды жасаш үчүн бир чоң 2 этаж жасап, мектагыдай чоң үй курулуп кетиптир да. Анан айтып атат, мына карагыла дейт да. Ушул бирок бул дагы дейт, үмүтсүз ненережи деп коет аядай. Буга ишенип болбойт. Бул каалаган балда сынып калышы мүмкүн дейт. Биз дейт, мисалы үчүн 100гө чыгып адамдар мисалы 70, 80, 90 жыл жүрсө, кээ бир адамдын ашказаны ооруган адамдар бар да, жөн эле жүргөн. Ошол биз мындайча айтканда, сөздү кыскача айтканда, биз өзүбүз жасап ала албай турган, кымбат баалуу, базарда сатылбаган, бузулуп калса,
аппараттарыбызды сиздерге оңдоп берип атасыздар да, мисалы врачтар, сиздер табыптар. Эми ушул суроо мындай. Ушул бир жөнөкөй ашказандын кадырына жетпегенден кийин адам баласы биз эгер өзүбүздүн организмибиздин кадырына жетпесек ким болуп калабыз? Көзүбүздүн көргөнүнө шүгүр келтирбесек, колубуздун, бутубуздун басканына шүгүр келтирбесек, Бул жакшыроо экен. Жактуу суроону мен алысырактан баштайын. Мына мындай дар өсүмдүктөрдү же чөптөрдү карасаң, помидорду карайлы, помидорду гүлдөйт, анан кийин эле көк мөмөлөт, кыпкызыл. Таң калыштуу да бул дагы элечи карасаңчы. Анан кийин эле алманы кара. Гүлдөйт, анан гүлү коро болот, анан эле кыпкызыл, сары, ар түрдүү алма болот. Ошол сыяктуу эле адам баласы бир тамчы суудан жаралабыз, Тамчы суудан жаралып, 9 айлык болуп төрөлүп, андан чоңоюп баштайбыз. Алла Таала жасаган аппараттарды өкмөттө жасайбыз. Кара, жанагы сен айткан ашказан майдалап берип, 12 личеге өткөрүп, ал боордогу фермент өт аркылуу агып өтүп, инсулин түшүп, тамакка сиңбеген калган бөлүгү узундаган ичегелер аркылуу бөлүп чыгарып, ага жүрөк жардам берип, дем алып берип, өпкө жардам берип, анан кийин нерв системасы иштеп берип, муну же деп айтып берип, дейбиз. Эми биз ошолордун биз кандай жаралдык, биз кайсы орган кайсы жерде турат, ал кандай кызмат аткарат, билбеген адамдарыбыз. Анан эми мына медицинада нерв системасы деп бөлөт. Нерв системасы, жүрөк кан тамыр системасы, дем алуу системасы, тамак сіңирүү системасы, бөлүп чыгаруу системасы, анан кийин көбөйүү, ушулар бардыгы. Ар бир система өз алдынча иштей албайт. Баары бири-бириге масташып мындай ыңгайланышып турат да. Ыңгайланып, бирисиз бири боло албайт. Эми ошонун баардыгын кордогон бизбиз да. Мейманкерчиликке келдик дейли. Экөө бирге сиңеби, сиңбейби, чатагыбыз жок, алдыбызга койгондун баарын жей беребиз. Ашказанга барганда ошол оорчулук келтирет. Демек, бир тамак менен экинчи тамак биригип, сиңбей турган тамактар бар. Аларды билиш керек. Андан кийин өтө муздак жебеш керек. Себеби ашказанга муздак барганда ашказандын ички стенкасы деп коет, ички. Ал чыйрыгат, ысык жесек чыйрыгат. Ашказандын поджелудок, железе бар, уйку бези бар. Бул чыйрыгат, буга зыян келет. Анан биз кээде аябай үшүп кетебиз, бөйрөктү аябайбыз. Аракты ичебиз, ашказанды аябайбыз, сигаретти чегебиз, өпкөнү аябайбыз. Как будто органдарыбыздан, организмибизден өч алгандай жашайбыз да. Кадыр урматтабайбыз. Менин атам азыр 96-га чыкты. 96 таяк кармабай эле басат, эми кетем да, модага кармап алат көчөгө чыкканда. Модага. Кээде мен жаныма келет да, кетип калат да, таяк алдап барып бер дейм да. Ошондой да. Анан атам бизге аба дейм мен, ичкилик мен. Кээде мынтип отуруп алып айтат, ынтымак болгула. Бул биринчи сөзү, экинчи сөзү. Ашыкча той болгула дейт. Биз болсо жеп тоюп туруп, бир аз туруп дагы баштайбыз го. Дагы баштайбыз. Ашыкча той болгула дейт. Үчүнчүсү айтат, ачууңарды келтирбегиле дейт да. Дайым ушул сөзүн айтат да. Ал деген нервти сакта, ачуу келтир. Экинчи ашыкча тойбо деген ички органды сакта деген. Ынтымак болуу деген бул мээрим бер бири-бириңерге деген сөз да. Деп коем. Апам 70-inde жаш өтүп кетти. Атам бизге дайым ушул сөздү айтат да. Мен дагы эле ошибка кетиргенмин, катачылык кетиргенмин. Тоюп туруп жатып уктап калат элек. Эртең менен оозуңду сасып өптү болуп чыгасың, органдардын баары эме. Азыр эмне кылабыз? Тойго барабыз, 4 түрдүү тамакты жейбиз. Келебиз, жатып алабыз. Эмне болобуз? Органдар түнү менен иштеп чыгат.
Эртеси күнү эртең менен туруп бир сууну ичебиз да анан дагы жеп баштайбыз. Өчүбүз бардай ашказандан өч алып атабыз да. Ашказан кыйналгандан өт да тамчылай албай кыйналып атат. Боордон ферменттер кете албай атат. Бөйрөк кыйналып атат. Негизи кыйынчылык да. Ошону мына диетологдор жакшы бир режимди түзүп берип атат. Ошону менен тамактанса, кээде менин алдыма келгендерге айтам да. Мынал тамакты убактынча жебей тургун. Боорду тазалаш керек. Же ашказанын жарасына жакпайт, же бөйрөккө жакпайт десең, угат. Анан мына дары чөптү ичесиң ушундай десең, чөптү сурабайт. Курдатты качан жейм дейт, шашлыкты качан жейм дейт. Плов жесем болобу дейт. Балды качан жейм. Мындай тамак үчүн жанталашкандар көп да. Ошон үчүн туура тамактануу керек. Анан адам эң биринчи өзүн аяш керек. Өзүңдү ая, өзүңдү жакшы көр, өзүңдү кадырла десем, кээ бирлерде эгоизмди көрчүп чыгат да. Жакшы көйнөк кийет, кымбат кафелерге барат, үйүнө жакшы мебелдерди коет. Бул деген өзүнүн физикалык денесин багуу. Өзүңдү жакшы көр деген сөз башка бирөөгө жаман сүйлөбө. Сен жаман сүйлөсөң, ал ашырып сүйлөйт. Туура. Сен буттосоң, бир буттосоң, ал 4 бутун тосот. Демек, сен өзүңдү көр жакшы жагыңа. Анан төгөрөгүңдөгүлөр сага карап өзгөрөт. Ошондо сен өзүңдү кадырлайсың, өзүңдү барктайсың. Анан ушул жерде да бир улантып кетким келет да. Адам баласы жаралгандан. Эми башка бирөөлөрдү мисал келтирбейм, өзүмдү эле мисал келтирейинчи. Көбүнчө мен өзүмдү эле мисал келтирип айта берем да анан мисал үчүн мен деп сүйлөйм да. Менде андай болбосо делечи, мен мисал үчүн мен деп десем, бу Ташбеже бечара бул жолу шору куруп калган турбай дейт да. Бирөөнү айтсаң бизди мисал келтирип атат дейт да. Бирок кээде видео чыгарсам, эже мен эле айтып койдуңуз ошол жерде. Меники дейт да. Мына мен төрөлдүм. Жакшы кыз болом деп ата-энеме мына 65-ке чыгып калсам да өйдө карап сүйлөбөймүн, каяш айтпаймын. Артымды салып чыгып кетпеймин, аркам менен чыгып кетем, бул бир. Мен жакшы бир тууган болоюн деп аракет кылам. Көңүлүн калтырбайын дейм. Бир тууганымдын аялы деп жеңе келиндериме жакшы сүйлөймүн. Мени андай деп аса деле кой. Ушул менин сиңдилеримдин, инилеримдин апасы, бир тууганымдын аялы деп унчукпаймын. Алар ойлойт, бул унчукпайт депчи. Жок. Мен өзүмдү аяйм. Мен бирдеме десем, алар мага ашырып сүйлөйт. Демек мен бир туугандарымдын жашоосун жашадым, ата-энемдин жашоосун жашадым. Классташтарыма катуу сүйлөгөн жокмун, классташтарымдын жашоосун жашадым. Группалаштарыма жакшы группалаш болоюн, ушулар бир эскерип жүрсүн. Ушул түштүктөн келген бир кыз бар эле ушундай кара кыз бар эле деп эстеп жүрсүн деп бирөөсүнө катуу сүйлөбөйсүң. Коллектив иштейсиң. Коллективге катуу айтпайсың. Турмушка чыгасың, жакшы келин болоюн дейсиң. Жакшы аял болоюн дейсиң. Жакшы апа болоюн дейсиң. Анан жакшы кайнене болоюн деген көтөсүң. Жакшы кошуна болоюн дейсиң. Ошентип жүрүп, качан өзүмдүн жашоомду жашаймын? Туурабы? Туура. Качан өзүмдүн жашоомду жашайм? Өзүңдүн жашооңду жашаш үчүн бирөөгө зыян келтирбестен туруп. Баарына жакшы мамиле жасап, өзүңдүн жашооңду, өзүңдүн дагы каалаганыңды жаса. Өзүңдүн дагы башка буларгачы мына төгөрөгүңдө мына жашоо деген поезд бар, Бирөө чыгат бир остановкадан, акарат кылып түшүп кетет. Бирөө чыгат, сени мактап, жактап жүрүп, бакта коюп туруп түшүп кетет. Бирөө бар, дайыма сени менен келатат. Жакшылыгыңда дагы, жамандыгыңда дагы, жарыгыңда, караңгыңда, ачыңда, тоогуңда, барыңда, жогуңда. Ошол адамдын кадырына жет. Наркы чыккан, түшүп калган, алар попутчик деп коет го. Аларга көңүл бурба. Аларга көңүл урутпа. Анан дагы ушул жерде бир айтарым. Жанаша жашаган адамдарга көңүлүн калтырбаса деймин да менчи. Туура. Көңүлүн оорутпаса. Өлөбүз бир күн. Бүгүн конокпуз бири-бирибизге, эртең айта келсе жомокпуз. Анан кыргыз качан жакшы болот? Өлгөн күнү. Бул жерде жатат да. Ыйлап бүтүп.
жакшы адам эле, бекер өлүптүр. Тиригинде шуну шылып жүргөн. Айткым келет да, мындай тирүүбүздө кадырыбызга жете эле бири-бирибизге депчи. Баягы сиз мына өзүңүздүн тажрыйбаңызда баягы немеде колдондуңузбу, колдонбодуңузбу? Алтын тамыр дегенди. Алтын тамырды колдоном мен. Алтын тамырды организмде мына верхний часть тела деп коет да, жогорку бөлүгү, жүрөк менен өпкө. Анан ортоңку бөлүгү деп коет да. Боор, өт, уйку без, ашказан, көкбоор деп коет. Анан ылдыйкы бөлүгү деп коет. Жатын, анан кийин бөйрөк, бөйрөкчөлөр, ушул жагына, ушул тарабына мен колдоном алтын тамырды. Алтын тамырды шамал, воспаление деп коет, шамалдаганды жок кылат. Баласыз болгондор, балалуу боло албай аткандар, анан эркектерде жанагы простатит, импотент дегендер, эркектердин алсыздыгы, ошого мен алтын тамырды адамды карап туруп иммунитети кандай, канча граммдан көтөрө алат, канча ай иссе болот, ошону карап туруп анан алтын тамырды мен пайдаланамын. Бирок биздин райондо өспөйт, мен башка бир жактардан сатып аламын дагы. Мындай сураган адамга беремин. Анан бек уу коргошунду да колдоносузбу, колдонбойсузбу? Уу коргошунду колдонуп, көбүнчө жанагы мындай ооруларга, рактарга пайдаланып берип жүргөнмүн. Өзүнүн дозасы болот да? Өзүнүн тамчы дозасы болот. Уу коргошундун бир өзүнүн анты бар да. Жаңылдырармын, жаздырармын, бир керегинге жарармын деген. Муну абайлап колдонбосо, адам өлүмгө чейин алып барат да. Бир кашыгы бир атты өлтүрөт деп коет, муздак иссе. Анан мында атайын уу коргошунду ичире турган өзүнүн табыттары бар. Ошолордон гана алып ичиш керек да. Анан мен ушул жерде бир айтып коеюнчу, билбестен туруп ичип өлүп калган адамдарга мен кабарым бар да, жакындай тааныштардан. Менден бирөө дарыланып калды, ушул Бишкек тараптан. Өпкөсү 3-4 степенге өтүп калган рак болгон. Анан больница эми операция кылса болбойт деген. Анан бул аял Москвага барам деп суранып калган. Бир туугандары, балдары, кыздары, күйөөсү көңүл үчүн мейли барса барып келсинчи деп алып жөнөп калат дагы. Мени угуп калат, кетер күнү угуп калат. Түнү Москвага учса, мени күндүз угуп калат. Ушул эже деп. Анан келди мага, сүйлөй албайт. Баласы сүйлөп атты. Өпкө поврежденный болгондо үн чыкпай калат да. Анан мен бир кырма деген дары бердим. Ошо кырманы дарыны бер ушундай кылып ичесиң, бүгүндөн баштап ичип баштагын дедим. 20 күндөн кийин мага эмне кылды? Чалды, эже мен сүйлөп калдым. Мен операция кылса болбойт экен, мен кайра Кыргызстанга барамын деп. Андан бир 3-4 айдан кийин, бу январда кетсе 4 айдан кийин, апрелде байланышты, эже ошо кырма деген дарыңыздан дагы алсам деймин деп. Макул, келди. Сиңдисин жөнөткөнбү, кызын жөнөткөнбү деп ойлодум, жанымда турат, мен тааныган жокмун ошонучу. Мурда ооруп аткандагы акыбалы башка, айыккандагысы башка экен да. Мен бир гана сиз берген кырманы иштейм деди. Ошо кырма, бул кырма туберкулез болсо организмде жана кохту өлтүрөт, ал эми рактын клеткаларын да өлтүрөт да. Бул кайра кырманы алды дагы жакшы болуп кетип жумушуна чыкты. Жакшы жүрдү. Анан жана министрибиздин уу коргошун рекламасы чыкканда, жора жолдоштор ичели ошону ичели десе, бул муздак ичип алат дагы, больницага жетпей үзүлөт. уу коргошунду билген адам ичириш керек, өз алдынча ичпеш керек. Мен да өзүм пайдаланып жүргөнмүн. Анан мен пайдаланып бүтүп айыккандан кийин ошону мен алып койчу элем да, наркодамдан. Алып пакетке салып, столдун аягына коюп койгон бул жерге. Биз эми карыган кишилер түнү деле туруп суу ичип, мынтип эме кылабыз да. Анан кызым келет дагы үйдү жыйыштырып туруп, бул баш жагына коюп коет. Мен баш жагында жаллабат соосу, кара койдун соосу, тан, бүт баарын коюп коем да. Пакеттен чыгарып, бул жака коюп коюптур да. Бул пакетте эмне турат депчи. Түнү мен
чайканадан аштан келем. Светти жандырбастан туруп эле капкагын ачып туруп бир урттаганда даам башкача. Шарт чуркап барып светти жандырып карасам у коргошун. Анан айттым Тагаев, мени тез больницага жеткир, мен уун ичип алып, жапжакшыны тез жеткир дедим. Эми больница 7 километр болсо, 3 километрден кийин денем катый баштады. Мени адога кабыл алышты. Бир чака сууну ичиришип кайра кустурушту. Реанимацияга кабыл алышты. Давление 30га түштү. Тууган урук топтолду. Эми ушундай кыйкырып атам да, ичимдечи сактап калгыла, алып калгыла, суудан көбүрөөк ичиргиле, мага кустургула дейин десем, кийин врач айтат да, бул жериң эле кыбырап атты депчи. Ичимде мен бакырып аткандай. Анан ички органдарым, боор, жүрөк, ашказан мындай тырышып, томпоюп жатканым мага билинип атты. Анан тизелерим, мына муундарымдагы кемирчектер, хираш деп коебузбу, ошолор катый баштаганы билине баштады да. Жаман экен. Анан 24 саат мен капельница алдым. Бир 14-15 сааттан кийин денем шау бошоду. Баягы кустуруп жибергенин жакшы болгон экен. Ошол эле моментте эми ичим да өтүп кетти. Жапжашыл настай болду дейт, ыраңы. Мен ошондо тазаланып кетиптирмин да, дароочу. Эгерде мен ошону 2 урттан мурттаганымда мен өлмөк экенмин да. Ошон үчүн мени көрүп турган көрөрмандарга кайрыларым, у коргошунду эч качан өз алдыңарча пайдаланбагыла. Ошондон кийин мен баягы мен устазымдын сөзүн эстедим да, Ташбө, у коргошундун бир анты бар. Жаңылдырармын, жаздырармын, бир керегиңе жарармын дегенчи. Ошондон кийин айттым, мен бирөөгө берсем, айтсам, консультацияны берсем, анан бул коюп койсо, адашып бирөө жарымы чай деп ичип алса, андан көрө ушуну пайдаланбай эле коеюнчу депчи. Дагы бир случайын укканмын, мен тааныштарым айткан. Чоң кызмат иштеген киши кызматтан, жумушунан келет, отурат, турмушка чыккан кызы келип калат. Апасы жок үйдө. Анан бир аз кызуураак келген экен, недо болуп калыптыр да, жетпей калыптыр кичинечи. Анан кызым холодильникте коньяк бар, куюп берип койчу дептир да. Десе, апасы коньяктын идишине у коргошун куюп койгон экен. Аны куюп берип коебу, шарт алабы, больницага жетпептир да ушул киши. Ушуну угуп алса жакшы деймин. У коргошунду өз алдыңарча эч качан ичпегиле, у коргошунду мындай доступный жерге койбогула. Башка бирөө таап ала турган, ичип кое турган жерге колдонбогула. Ошол окуяларды уккандан кийин, өзүм ушундай окуяга түшүп келгенден кийин мен у коргошунду пайдаланбай калдым. Анан телевизордон чыгып жанагы министрибиз айтып атканда, ай ушуну бекер айтып атат. Эл билбей ушуну бекер айтып атат дедим. Көп мен билгенден 2-3 адам өлүп кетти ушул. Министр ичип атпайбы, биз деле ичебиз депчи. Ошол. Анан дагы суроо. Так, мынау биринчиден тауптар көбүнчөсү колдонулат. Жылан, бака, кызыл бака деп коет экен, колтук бака деп коет экен. Анан кийин ушу пресмыкающийлер, сойлоп жүрүүчүлөр же. Анан эң башкысы жанагы 1000ден 1 даба деп коет экен, маржыланды. Эки баштуу маржылан. Ушулдан баштаңызчы. Бул маржылан деген эмне, чындап эле шыпабы? Анан жылан бакалар кандай, баягы кызыл бака деген кандай, урбакасы канчалык шыпа, кара жылан канча шыпа, канчалык, сары жылан канчалык шыпа. Жыландар жөнүндө айтсам, менин биолог болгондугума байланыштуу, мен неге сурап туруп эле барат? Туура эле. Курсовой работа да болгон. Анан кийин бизде Вадим Николаевич Катаевский деген еврей агай болгон. Анын кандидаттыгы ушул жаныбарлар боюнча экен да. Анан мени дагы бир кызды жардамчы кылып алган өзүнө. Көптөгөн жыландар тутуп берчү эле, нафталинди бир аз чыттатып туруп, чал өлүк кылып туруп эле, чалкан чагылып туруп эле жыланды зотасынан кесип туруп. Мен жылан менен көп иштегем. Бака менен да көп иштегем. Көп сойгонмун. Жыланды да, баканы да көп сойгонмун. Касап турбайсызбы? Анан булардын дарыгерчилиги боюнча айтсам, жыландын посту деп коет да, сыртындагы кабыгы. Ошону жанчып туруп жарага байласа жакшы.
Эмне үчүн? Себеби бул коргоочу функцияны аткарып жүргөн да жыланга. Жылан деген тикенден өтөт, таштан өтөт, башкадан өтөт. Жыландын денесин сактап жүргөн бул. Анан ошо өзүндө сактоочу мындай заттар бар. Аны жанчып туруп жарага байласа, жаралар айыгат. Противомикробный деп коет го, микробко каршы, вируска каршы заттар бар. Бул эле. Эч кандай сыйкыр жок бул жердечи. Анан эми жыландын эти ысык келет. Ысык, суукчандар жесе, шорпо кылып ичсе болот. Анан жыландын кайсыл жери дары? Өтү гана дары. Өтүндөгү зат организмдеги микробторду, паразиттерди өлтүрө коет. Өтү гана дары да. Биз кайнатканда жалпы кайнатабыз да анан терде ичип жатып калабыз үчүн элечи. Жыландын өтүнүн өзүн алып туруп пайдаланса да болот. Эми кандай жылан уулуу, кандай жылан уусуз? Куйругу ичке болгон жылан уусуз. Ал тиштейт, бирок чакпайт. Куйругу келат эле томпок болуп калса, бул уулуу жылан болуп калат. Андан кийин бакаларга өтсөк, мен бир 3-4 курс, 2-3 курста бир 200 ашык бака сойгонмун. Анан ушу бака байкушка боорум ачыйт да. Түрү эле суук. Өзү тиштей да албайт, чага да албайт, эчтеке кыла албайт да. Болгону өзүндөгү мындай сыртында кээде мындай суюктукту чачып берет да, защитный суюктукту чачып берет да. Ошол эле болгону. Баканын организминде илешкек фермент зат бар. Ошол адамга кээде мындай жетишпеген витаминдерди жейбизби, же болбосо ошол ооруну кайтара турган дары болуп калабы. Мен ошону эмеге пайдаланамын да, көбүнчө зопко пайдаланам. Ичини өлтүрбөстөн туруп эле, ичини жарып, ички астында челк кабак бар, аны дагы жарып, ачып туруп, тирүү эле байлаймын. Ичегесин кошуп туруп. Ичегиси менен эле тирүү байлаймын. Байлап туруп 40-45 мүнөт өзүнө карматам, өзү корксо башка бирөө кармап турат. 40-45 мүнөттөн кийин өлөт. Андан кийин да 2 саат коюш керек. Баканы көкүрөгүн жардыңызбы? Ичини жеп. Ичин. Брюшной полост, чалкан жажаткырып туруп, ылдыйкка аностон тешип оозуна чейин апарам. Колунун тушуну, бутунун тушуну бир аз кесип туруп, анан ачып туруп, ичегиси бар жогу менен эле байлаймын. 45 мүнөт. Эми бул зопту кээ бирлерге 2 эле жолу байлаганда зоп жок болот. Кээ бирлерге 10-15 жолу. Өзүндөгү зат биздин терибиз тешикте кирет. Бул жака кирет дагы, ошол айыктырып баштайт. Андан кийин аялдардын көкүрөк оорусуна көп пайдаланам. Мастопатия деп коет, киста деп коет, рак молочной железы деп коет. Ушуга көп пайдаланам. Андан кийин кээде кээ бир адамдарга мен баканын шорпосун ичүүнү сунуш кылабын. Мынча бак ичесиң, мынтип ичесиң, мынчага бөлүп ичесиң, мынча күн ичесиң деп оорунун дозасына карата ичемин. Эми Алла Таала бизди жараткандан кийин биз оорусак, бизге дары боло турган дары жаныбарларды, дары өсүмдүктөрдү жердин бетинде жаратып койгон. Аны биз туура пайдаланышыбыз керек. Ага болбой эле, азыр бизде айтышат го, ой орусташып кеткенбиз деп коет го, орусташып эмес бул жердечи. Биз адам баласы аптекалашып кеттик. Аптека роддомдон ээрчип келет. Роддомдон төрөлгөн балада бир пакет кичине гана маз, йод, зеленка, бинт, кичине маз кошо келет да, анан алып көбөйө берет, холодильникте турат, текчеде турат, бар жокто турат да. Мен дарысыз тарлануу деген китеп жаздым, биринчисин жазып, экинчисин оңдоп түзөп дагы кайра чыгардым. Эл ушундай жөнөкөй жазылган китепке муктаж экен. Дароо эле талап кетти, 2000 нуска чыгарсам замат деле жок болду. Ошол китеп, ушул муздаткычтагы анан текчедеги аптекадан келген дарыларды жок кылат. Эң эле жөнөкөй. Ич өткөндө огороддо кайсы чөптү ичиш керек. Грипп болгондо кайсы чөп менен чайкаш керек, ичип коюш керек. Баш ооруганда кайсы чөптү ичиш керек. А биз антпай эле без врачтын көрсөтмөсүсүз, рецепти жок эле азыр аптекага барып, дары алып, өзүбүзчө эле нандай жеп калганбыз. Бул ден соолугубузду, иммунитетти көтөрүп, ден соолукту чыңдамак тургай кайра начарлатат да. Биздин ата-бабаларыбыз жаратылыш менен бирге болгон. Кайра биз жаратылышка кайтышыбыз керек. Ошо.
Маржылан жөнүндө айтпадыңыз. Маржыланды мен дагы укканымда анан кийин ошол агайыбызга, еврей агайыбызга суроо бергенмин да. Биздин түштүктө ушундай 2 баштуу жылан бар дейт. Бир башы биягына тартат, анан кийин бир аздан кийин бул башы бияк карап жөнөйт дегенде ниет деген. Томпок келет деген. 30-40 сантиметр эле болот бул. Жана машиналар назат берет го. Ошол сыяктуу арткага дагы жылганга ыңгайланышкан ошондой бир кыймылга жөндөмдүү депчи. Анан эми илимдин кандидаты болгон атачакында ишендим. Кийин анан мен бул табыпчылык менен иштеп атканда ошо жыланды мага көтөрүп келишип атты. Ушуну аласызбы, элге дары Сизге дагы бир суроо. Мына бул акыркы убактарда биз көрүп жүрөбүз. Бир биз эскиден көргөн мумия болчу эмеспи? Кара көрөң. Андан сырткары эми илгери көрчү. Андан сырткары азыр ушул күндөрдө бир ак мумия, таш, май таш деп атап алышыптыр. Аябай дары деп атышат. Анан кийин мен өзүм дагы бир 2 жолу колдонуп көрдүм, жакшы пайдасын берди. Же мага ошондой сезилдиби? Ушул жөнүндө кандай маалыматтарды бере аласыз көрөрмандарга? Же болбосо ушул билгениңизче жакшы маалыматтарыңыз менен бөлүшүп берсеңиз. Бул эми адам баласына дары нерсени жана айтып өттүм, Алла Таала жердин бетине чыгарып койгон. Бул май таш, же болбосо ак мумия деген кадимки эле мына бийик тоолордо, жоолордо болгон жаңгы силикаттар дейбизби, фосфаттар дейбизби, минералдар дейбизби, ошолордун мындай тамчылап эми температурада тамчылайт да, бир мындай үйүлүп калат, топтолуп калат. Ошону эми жалпы эле бийик тоого чыга албайт да, мергенчилер алышы мүмкүн, же спортсмен балдар алышы мүмкүн. Ден соолугу мындай жакшы адамдар чыгып ошол жерден алышы мүмкүн да. Эгер мындай жете албагандар айтат, ошо мергенчилер мындай ошону атат дейт да. Атканда баягы таш түшөт да алдыначы. Мындагы нерсе адам баласына керектүү макро микроэлементтер, анан витаминдер, Менделеевдин мезгил таблицасындагы химиялык элементтер гана бар ошол ак мумияда, анан май ташта. Таштын майы деп майланышы тамчылап турган үчүн аппак таш, анан май сыяктуу тамчылап туруп кайра катып калат да. Ошол. Бул мумия кандай эле дарычылык касиети болсо, ошондой эле дарычылык касиетке ээ. Болгону бизге керектүү минералдар, бизге керектүү витаминдерди алсак, биз айыккандай болуп калабыз да. Ошол зыяны жок. Анан эми муну дагы эле ашыкча ичсе зыян, передозировка дейбизби. Анан эми билген адамга кайрылып, билген адамдан алып ичсе жакшы да. Мен дагы муну пайдаланганмын. Өзүм да бир аз ичкенмин, анан башкаларга да бергем. Бир жолкусун алып, анан кийинки жолкусунда мында карасам, ошого окшош эле, ошондой составта, бирок минералы аз эле бир таш берип коюптур да. Ошондон кийин анан эми бул киши мени алдабаса, мен элге берип атсам, элди алдабайынчы, бул ушуну менен иштебей эле коеюнчу деп мен бул жагынан токтотуп койгонмун. Эгерде нак ошол май ташты тапса, же болбосо нак ошол ак мумияны тапкан адам болсо, ичсе зыяны жок, иче берсин. Анан дагы неме? Жаңкы оорулар боюнча тери оорулары, сөөк оорулары, муун оорулары, дагы эмне оорулар бар? Оорунун түрү көп эми. Ошо жаңа башка ошо сөөк ооруларга басым жасабайм дедиңизби, кандай дедиңиз? Мен өзү, менин апам универсалдуу ар тараптан болгон дарыгер болчу эле да. Чыккан сөөктү салчу эле, мындай талкаланып кеткен сөөктөрдү терип туруп, сөөкчү эле, анан сыныкчу эле, анан айтуучу деп коет эле, алдын ала айтат эле. Анан дагы бир кызык жери бар эле да, мен ошол үйдө жүргөн мезгилде мектепте иштеп калдым бекен. Атеист болгонбуз да. Кудай жок деген. Ичиңден Кудай деп турсаң дагы эле, партиялык система үчүн Кудай жок балдар. Атеисттик бурч чыгарабыз. Анан апам дары чөптөрдөн дарысын жасап коет. Бир пациент келди. Анын колунда жара бар экен.
Анан апам алып туруп эле ачып мындай колун тийгизип туруп эле дем салып, кандай кылып эле бир нерсени күйрөп сүйрөп туруп сүтөп туруп кел деп турган түкүрүмүш болуп койду дейм. Чалпылдатып түкүргөн жок, түкүрүп эле койду. Ырымын кылып эле байлап берип жүрүп 3 күндөн кийин кел өзүм ачам деди да. Анан кеткенден кийин анан мен апам бетине карап туруп айттым да. Ушулар пристикти кылбай эле койбойсуз депчи. Эмне алдайсыз эми? Ошо жарасын анан кийин түкүрүп койсоңуз, сиздин түкүрүгүңүз менен эле ушул айыгып калабыз деп сен ачасың деди. О, субханалла. Келди, келгенден кийин ташпи берип ас деди, мынаны чеч деди. Баягы былжырап турган жара 3 күндө жок. Асты кызарып эле калыптыр. Анан мен айттым, чечтиңизби десем, жок дейт. Дары койдуңузбу? Жок, эжем байлап берген боюнча эле кайра келдим. А көрсө менин апам түкүрүкчү экен. Эми түшүнүп атпайм, ошолордун баарын эми түшүнүп атам да. Апамдын айткан сөздөрүнү, кылгандарыны бүт эми түшүнүп атам. Анан мен ушул ишимди улантасың деген эме макул болгон эмесмин. Кылбайынча өзүм мугалимдик ишим, үйдөгү иш баары жетишет мага деп. Негедир мындай апама келген адамдардан апамды аяп чарчаганмынбы, билбейм. Бир аял келген, колу мындай эле эзилип кеткен манжалары. Анан апам жийиркенбейт эле да. Кел, мына чайдан ич деп коет. Анан ал кеткенден кийин пияланы мындай кармап, кагаз менен кармап апарып, арыкка салып, тийбе, жара кармаган, тийбе деп 3 күн сууда жаткан да. Шашпа, сен кармайсың жараны деген, жизнь кармабайм мен дегенмин да. Анан 2 айтты, 3-үнчүсүндө айтты. Анан апа, менден башка 12 балаңыз бар. Ошолорго эле айтпайсызбы? Ошолор эле кыла бербейби? Десем, сага кылдырышат го деди. Дегенден анан кийин мен айттым да, мен ойлогонмун да, сен апаң дарыгер эле, мага жара чыкты, же болбосо мындай болду. Анан десе, жок, мен кылбайм, мен карабайм, мен аны билбейм десем, адамдар кетет, мага эч ким кайрылбайт деп ойлогонмун да. А көрсө, табыпчылык бул бир улуу касиет экен, улуу күч экен да мындай депчи. Мына дагы бир мисал келтирейин. Айылда ай күнүнөн өтүп кеткен аялдар болот. 9 айдан өтүп 10-чу ай, 11-чи ай. Анан эже келдим эле деп келишип калат. Анан эле апам, ке Ташпы, карма, покрывалга салып эле жаткыр, оң, сол кылып эле, анан ичине мындай кылып эле түздөп туруп эле, анан кийин тур деп. Ошол жерден тура албай толгоосу кармап калган келиндер болгон да. Анан Ташпы эмне кылат? Машина издейт. Ташпы скорый чакырат. Анан ошондой келиндер келсе, апам жок деп койчу элем да менчи. Апам жок деп эле мынтип койчу элем. Кээде сыныктары келсе, чүпүрөгү менен келбейт да. Апам апке деп туруп шейшепти айырып туруп, же болбосо биздин жолуктарды айырып байлап берет да. Ошондой сыныктар келсе деле, апам жок 2 күндөн кийин келет, жок апам деп мистирейип туруп жок кылып кетирчү элем да. Ошончо элем да. Анан кийин кылдырышат сага десе, мен кылбайм дечү элем да. А көрсө, табыпчылыкты мен кылбайт экенмин. Мени кылдыра турган бир күч бар экен. Касиет бар экен. Мен иштебейм азыр, ошол касиет иштейт. Ошол касиет айыктырат. Анан апам аягында айткан, сөөктү карабай эле кой, башкасын карай бер депчи. Ошон үчүн мен мына чыкканды, анан сынганды карабайм. Анан апам айтчу эле да, кыз, бери бас, мынаны үйрөнүп алсаң, мына витилигонун дарысы десе, коюңузчу дейт элем да. Эми айтам да, үйрөнүп алсам эмне дейм да. Ай кыз, апам бичара, үйрөнүп калбаптырмын дейсиң, ал убакта мен жок болом десем, жаш экенмин да мен. Апамды өлбөөчүдөй сезет экенмин да. Өлбөйт менин апам деп, мен өлүм көрбөсөм өлбөйт дейт экенмин да. Азыр мен ар бир жолуккан адамымды, ар бир жакынымды жоготуп алуудан коркомун. Өтө этият мамиле жасаймын. Өзүм дагы саар кетип калчу, өлүмгө даяр болобуз дейбиз го. Ошол сыяктуу бирөөдөн карыз болбосом, бирөөгө жаман сөз сүйлөбөсөм деп, ушундай бир тартипке түшүп калат экенсиң адам. Тартип менен жашайт экенбиз. Анан жакшы сөздөр болду. Анан жанка оорулардын поколениясы кандай баратат? Мындай бир оорлардагы немелерге устойчивасы күчөп,
Misal üçün bakteriyalar, mikroplar, infeksiyalar устойчивостун өзгөртүшөбү мына заман дарылардын поколениянын өтүшү менен, жаңы дарылардын чыгышы менен. Кел эми сөздү алыстан баштайлы. Экөөбүздүн бала мезгилибизди кетмен чапканбыз. Галошту же болбосо бут кийимди аяп шакка коюп жылаң айлак тамеки чапканбыз. Тамандан массаж кирип турган. Муну менен ооруган эмеспиз биз. Анан үйдөн сарайга чейин полпулдаган топурак болчу эле, топуракты баскан почвотерапия бул. Берки кесекти дебелегенибиз массаж. Мынандай кылып туруп тамеки тизгенибиз өзү массаж. Чапканыбыздын өзү дары. Колдо кир жубат элек мынандай кылып туруп даалылар жабышпайт. Остеохондроз болбойбуз, ревматизм. Кара эми. Азыр баарыбыз кашык менен жейбиз. Эч ким колдо тамак жебейт. Илгери биз пловду кол менен жейт элек, 5 бармакты кол менен жейт элек. Колго жылуулук өтүп турат. Артрит болбойт, муундар оорубайт. Азыр эмне артроз болушат. Кнопканы бас, илгери телевизор бурайт элек, жок болсо барып алып кычкач менен бурайт. Тарс этирип коёт элек төбөсүнө. Азыр пульт менен телевизорду коебуз. Пульт менен иштетебиз. Пульт бул. Сен айткан бактерия, вирус, микробтор ошол эле боюнча турат. Адам баласы өзү өзгөрдүк. Физикалык жумуш кылбай калдык. Үй шупурбайбыз. Пылесос менен мынтип коебуз, болду. Баланын жалайыгын жуубайбыз. Памперс кийгизип коебуз, бүктөп таштап коебуз ары жаккачы. Кана кыймыл жок, оору көп. Натуралдык табигый тамак аз, бүт химиялашкан да тамактарды жеп атабыз, ошо дагы оору көп. Эмне болуп калдык? Биз мындай робот десем кандай болот? Бир жасалма эле жеп чече турган адам болуп калдык да, кечирип койчу. Ошондой. Бул жакта өрчүбөй атат. Баягы 2 тыйындык дептердин аркасында таблица умножения бар эле, жаттайт элек. Азыр балдардан сура, айта албайт ошону. Себеби муну менен иштеп атат. Бул бизди маңкурт кылып койду. Бул бизди ойлонтурбай койду. Азыр балдар китеп окубай койду. Себеби илгерки бир чыгармаларды окусак, ошондогу терс каарманды элестетип бул буга окшо образга кирип каарман болуп аласың. Мен Канибекти окуганда бир 7-класста окусам керек. Баягы элдер ачка калган жерде ушундай ошо китептин ичине бир туура нанды коюп туруп полотенцеге уруп чыгып кетет элем. Как будто мен ошол баккандайчы, ыйлагым келет эле да. Демек, оорулардын келип чыгышы эмнеден? Кыймылсыздыктан. Бир, кыймылдашыбыз керек. Эгер эч эле кыймыл болбосо, жөө көп басышыбыз керек. Туура тамактанышыбыз керек. Анан эң негизги дагы эле баягы башындагы сөздү айтам, жан дүйнөнү жабыркатпашыбыз керек. Жан дүйнөнү жабыркатпашыбыз керек. Ички кичине менди 5 жаштанбы, 7 жаштан бери унутуп калдык биз. Кайсыл жерде капа кылдык, кайсыл жерге коюп койдук. Кете тартабыз, өзү шашылып эле кете тартабыз. Буга жетем, буга жетем, буга жетем. Ден соолукту, жан дүйнөнү ойлобой атабыз биз. Оору жашарып баратат. Илгери бир айылда бир же 2 же 3 диабетик болгон болсо, азыр үй сайын диабетик. Илгери жүрөк оорудан бир адам ооруп, анын жүрөгү ооруйт деп эл аяса, азыр ар бир үй бүлөдө 1-2 адамдын жүрөгү ооруйт. Бул информациянын да көптүгүнөн. Мен ойлойм ошентипчи, информациянын көптүгүнөн, мээр акыбеттин жоктугунан. Адамга мээр берсең, сүйүү берсең, сен ошону ала аласың да. Мынаны ич деген башка, чай ичесиңби деген башка. Мынаны ичесиң деген. Берүүң менен кошо мээримиңди кошо бер да. Эми өмүр кыска, мээримди аяп эмне кылабыз, жакшы сөздү аяп эмне кылабыз. Мен дайыма айтып жүргөн бир сөзүм бар. 10 жылдан бери айтам, Фейсбукка деле жаза берем ошончо. Бирөөгө кылган жакшылык жамандык ишин дубалга урган топтой дейм. Акырын кетип бат келет, аз кетип көп келет дейм. Кимге жакшылык кылсаң, сен бир жакшылык кылдыңбы, 10 жакшылык келет. А ооруну эмне чакырат? Ооруну ой чакырат. Ой чакырат ооруну.
мындай болсо кандай болот, андай болсо кандай болот деп жүрүп ооруп алабыз. Ага таблеткада дагы чөп да жардам бербейт. Кайра ой менен айыгып кетет. Кантип оорудуң, ошентип айыгасың. Ал эми мына сырттан кирген вирустар, бактериялар, микробтор адамдын иммунитети начар болсо, алар кирет дагы кожоюндук кылып алат. Бул деген эмне? Иммунитет эки түрдүү бөлүнөт. Тубаса, анан кийин жасалма. Врожденный и приобретенный деп коет. Иммунитет начар болду. Мына абада бруцеллездин, туберкулездин, гепатиттин, балекеттин баарынын микробу учуп жүрөт. Ал киргенде адамдын иммунитети күчтүү болсо, аны талкалап өлтүрүп чыгарып коет. Иммунитет начар болгон болсо, жайгашат өпкөгө же боорго же башка жерге жайгашат дагы кожоюндук кылып туруп, анан кийин уже организмди алсызданта баштайт. Азыр эми Кудайга шүгүр, медицина өнүктү. Бул бактерия, вирустарды өлтүрө турган дары, таблеткалар чыкты. Ошого эле жанаша иммунитетти көтөрө турган дары чөптөрдөн ичип койсо, өмүрү узун болот. Иншалла. Эми мына шаарда азыр элдерди кабыл алып атасызбы? Аз эле убакытка келдим. 2-3 күндө кетемин. Анан эми Көпкө бурбайсызбы демекчимин. Кетемин, эми жайында салкын жерге барып бир аз эс алайын. Мен себебин айткан себебим бүгүн көз жолуккандан бери 3 саат өттү. 3 сааттын ичинде сиз мага караганда көбүрөөк телефонду да болуп аттыңыз. Ушунчалык адамдар баарына эле жооп берип аттыңыз. Ушул оорулар боюнча экенин мен сезип аттым да. Ушул пациенттериңизге кандай кылып менимче мындай бул мүмкүн эмес да, баарына бир отуруп жардам беришиңиз, карашыңыз. Ушул телефон аркылуу онлайнда дарылап кое бересизби же баарын кабыл аласызбы? Онлайн аркылуу жөн эле профилактика үчүн кеңеш бере аламын. Анан кийин ооруп калган адамды көрбөсөм, дары чөптүн дозасын аныктап бере албайм. Мына бир эле оору менен эки адам ооруд дейли, бирдей. Экөөгө бирдей доза аныкталбайт. Биринин иммунитети күчтүү болсо, ага азыраак доза, болмосо башка доза. Бирине 3 ай болсо, бирине 6 ай. Ушундай болот да. Ал адамды мен өзүм көрүшүм керек да. Көрбөсөм, мен дарылай албайм. Эми көрөрмандарга айтарым, мен ноябрдан баштап майга чейин Бишкекте болдум. Москвадагылардын чакыруусу боюнча Москвага барып келдим. Жаралар чакырды. Көбүнчө мен ушул жерден айтып коюшум керек. Мен көбүнчө мындай багытым жарага ооп баратат. Анан тери жараларына. Анан ангина, геморрой, гайморит ушуларга ооп баратат. Андан кийин Өзбекстанга кирип келдим. Кайра Бишкекте бир жумадай болом. Бир сапарым карыды, 2-3 күндө кетемин. Анан Кудай буйрса, эми алдын ала бирдеме дей албайбыз. Мурдай илгери, ой, мен эмки жыл мындай кылам, жаңы жылда мындай кылам деп коет элек го. Азыр эми ушу сентябрдан баштап Бишкекке келип, бир жерден офис алып, анан 1-июнга чейин иштесемби деген оюм бар. Мен Гүлсана Бапаевага ыраазычылык айтамын. Мен орун сурадым да, бир орун бербейсиңби сен, былтыр ноябрдан 1 майга чейин өзүнүн клиникасынан бир кабинетти бөлүп берди, бардык шартты түзүп берди. Азыр деле ушул бир 2 күн Гүлсана Бапаеванын Сагынбек деген клиникасы бар, Ош базарында, Павлова чүйдө. Эже деген, мен айттым да, бир 2-3 күнгө берип турбайсызбы, сен дагы бир кабинетин бошотуп берди. Анан эже, постоянно эле алып иштебейсизби деди. Ал эми мен дайыма жылбай иштегенге мүмкүнчүлүгүм жок экен, жылып турат экенмин мен. Ошол. Сизге дагы мен бир жаңылык кылып айтып коеюн. Биз өзүбүзчө ошол ноокаттыктар эжебизге бир жардам кылып коелу эми. Биз все-таки бул жерде баягы туруктуу жашап калгандыгыбыз үчүн деп сизге бир биздин Көкбел айылынан бир жигит супермаркет ачкан эле. Анан кийин ошол жерде бир кабинет бөлүп берейик деп аттык эле сизге. Жакшы. Бирок бир гана ноосу бар. Ал деген бүткө шаардан сыртка чыгып калат. Сыртка эмес, шаардын ичинде эле. Бирок эми негизинен адамдардын баягы маршрут жагынан, сизде таап баруу жагынан гана ыңгайсыз жаратып калбаса, мына Старый Толчоктон сүйлөшүп атабыз. Бир аны да бир барып көрүп койсоңуз жакшы болот. Эгер
артык баштык кылбайт, кандай болсо дагы ошол жерде бир кабинеттүү болуп калсаңыз деп биз ошо сүйлөшүп койгонбуз. Рахмат, рахмат. Сизге Мен ушул эфирден пайдаланып айтамын. Көкбелдик ага инилериме ыраазычылык билдирем. Ноокаттык эжебиз экен. Ар жерде темсил этпей бир кабинет кылып берели дегенге ыраазычылык билдирем. Өзү негизи күн силер жактан чыгат бизге. Рахмат. Күн силер жактан чыгат. Мен дайым айтам, күн көк жардан чыкпайт, көкбелден чыгат дейм да. Рахмат. Жакшы экен. Рахмат. Себеби биз ортодобуз да, кара таштабыз да. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Кудай буюрса, ошо жакын күндөрдө бүгүн звонок кылсам, сизди алып барып тааныштырайын десем, Абдулвахап телефонду азыр чалам деп бошобой калды окшойт, чалбай калды. Анан эртең же бир сөөнү алып барып көрсөтөйүн. Кудай буйрса. Эми эжебиз ушул көрөрмандарга айта турган сөзүңүз айрыкча ошол ооруп турган адамдарга кандай сөздөрүңүз бар жакшы, анан жаштарга кандай сөздөрүңүз бар, жылуу сөздөрүңүз менен, жылуу сөзгө муктаж болуп тургандарга демекчимин да. Рахмат. Рахмат. Эмне демекчимин көрөрмандарга? Алла Таала бизди жарык дүйнөгө келтирип жараткандан кийин ушул жашообузду жаркырата жашаганыбыз жакшы да. Жаркырата. Ар бир жылыбыз, күнүбүз, айыбыз, күнүбүз, саатыбыз эмес, бир алган демибиз аркылуу өзүбүздө бактылуулукту сезип турушубуз керек. Бактылуулуктун биринчи байлыгы бул ден соолук. Жанагы айтып калат го, жаш мезгилде ден соолук бар, акча жок, караганда акча бар, ден соолук жок дегендей. Ошол сыяктуу эми бул жерде көп сөздү айтсаң болот да. Айрыкча мына мен мигранттарга кайрыларым, же болбосо келин кыздар, уул күйөө балдарга кайрыларым. Ата энеңерге балдарыңарды бактырбайлы койгулачы. Бактырбагыла. Ата эне өзүнүн кызматын кылып өттү. Уулду кызды чоңойтту. Эми каарыганда ушу бир турам нанды, бир ысык пыяла чайды тынч отуруп ичерде, түнү силердин балдарыңарды көтөрүп тосот. Ыйласа сооротот, мектепке жөнөтөт, садикке апарат. Анан ата эне качан бактылуу каарлыкта жашайт. Ким мени угуп турса, балаңды өзүңөр баккыла. Чогуу жашап атасыңарбы, ажырашкансыңарбы, башкабы, ар ким баласыны өзү баксын. Себеби мен мигранттарды да көрүп келдим. Айылда дагы менин абысындарым, классташтарым небере багышат. Ушундай карап туруп, мен боорум ачыйт да, боорум аябай ачыйт да. Анан демекчимин, ар ким өзүнүн жашоосун жашаса. Рас баланы жарык дүйнөгө келтирдиби, өздөрү баксын. Кары картаңдарды, ата энени, таята тайнени, чоң ата чоң энени өз жайына коюп, бир күндө бир звонок кылып, жакшысызбы деп ден соолугун сурап койгонуңар, ошол силердин кылган жакшылыгыңар. Бул бир. Экинчиден, жаштарга кайрыларым. Ден соолукту азыртан жакшы сактагыла. Ашыкча тамактанбагыла. Ашыкча ачууңарды келтирип, нервтенбегиле. Азыркы жаштар сабырыңар бир аз азыраак. Чыдамкай эмессиңер, күтүүгө жоксуңар. Сыйды бар эмес. Сыйды толук кылбайсыңар. Мен келин болуп бул жердин кызматын кылышым керек беле дейсиңер. Бүгүн сен кызмат кылсаң, эртең сага келин келет, сен кызмат кыласың. Сага кызмат кылат. Сен аш койсоң, аш коет, сен таш койсоң, таш коет. Сен эмнени берсең, сен ошону аласың. Анан бирок мен жаштардын дагы бир жерин ыраазымын да. Биздин поколениеде, мен 65-ке баратам. Биздин күйөөлөрүбүз, анын достору, же биздин классташтар көз ачылбай ичет элекеди. Майрам сайын болгондо көчө шар жарылат, эртеси күнү мастар жатып калат. Азыркы жаштар жума намазга барат, мечитке барышат, орузу тутушат, кайрымдуулук кылышат. Ичкендери аз. Мен аябай ыраазымын ушу. Жаштарга мен аябай ыраазымын ушул жагынан. Өркөнүңөр өссүн. Өмүрүңөр узун болсун, ырыскыңар улук болсун,
Жаштар, мен айрыкча ушундай өтө кубанычтамын да жаштарга. Анан дагы бир но деген жери бар. Эми өзүң кимсиң дейсиңер да, бирок мен айтып коеюн, эне катары айтып коеюн. Кыргызда кыз чачыны качан жазган? Кыз чачын жазган эмес. Күйөөсү өлгөн келин гана бир 3 күнгө чачын жазып отурган. Маршруткага түссөң же троллейбуска түссөң, оозуңа шамал болсо ошол кыздардын чачтары кирет да. Биз да студент болгонбуз. Жакшынакай кылып түйүп, жараштуу кылып жүргөнбүз. Чачты жазып барчу жерлер болот. Театр, кино, парктарга. Кыздардын чач жазганы мага жакпайт бир. Экинчиден, мен жоолук маселеси боюнча жазып калчумун оронгондорду, линза болгондорду. Кыргызча сүйлөбөйлүбү, кыргызча жүрбөйлүбү, кыргызча саламдашпайлыбы, анан кыргызча эле жоолук салынбайлыбы десем, кээ бирөөлөрү мени акарат кылганга чейин барышкан да. Анан эми убагы келгенде жоолук салынышат баары. Мен деле жылаңбаш жүргөнмүн. Мен деле убагында жашымда чачты кыркканмын. Демекчимин, төштү ачык коюп жүргөн келин кыздарга жаап жүргүлө. Силердин да атаңар бардыр, агайыныңар бардыр, эркек балаңар бар, күйөө балдар болот. Аял киши бир аз денесин жаап алып жүргөн жакшы болот. Өтө жакшы болот ошол. Биздин апаларыбыз арбаңыздар деп учурашчу эле. Анан кийин жең узун кийчү эле, жакасын жаап жүрчү эле. Ушул каада салтыбызды сактай жүрсөк, эми жүзүң уксаңар, ошонун ичинен бир экөөнүн кулагына кирсе, мен кубанычтамын. Анан кийин ден соолугубузду сактайлы, пайдалуу кеңештер болсо аягына чейин угайлы, өзүбүзгө пайдаланалы ошону. Пайдаң тийбесе, зыяныңды тийгизбе бирөөгө. Зыяныңды тийгизбегенден көрө пайдаңды тийгизген жакшы да. Мен дайым айтам да, мындай жанымда отургандарга, ар бир нерсенин отчету бар. Биздин жашообуздун да өзүбүздүн отчетубуз бар. Нары жака барганда эмне деп барабыз? Бир нерсеси менен барышыбыз керек да. Тойго барсак себет жасап барабыз, конвертке бир нерсе салып барабыз же бир кийим көтөрүп барабыз. Биз өмүрдөн өткөндө алып кете турган нерсебиз болуш керек. Бул бирөөгө кылган жакшылыгыбыз. Мусулмандын парзы, муну аткарышыбыз керек. Атасыңбы? Атадай бол. Энесиңби? Энедей бол. Ар ким өз ордун билиш керек да. Мен айтмакчымын, бул жашоодо ар ким өз ордубузду билип, ден соолугубузду кадырлап, ар бир алган демибизге ыраазы болуп, жараткан Кудайга шүгүр кылып, ар бирине шүгүр кылыш керек. Жетиргенине, ичиргенине, бошотконуна, бастырганына, көргөзгөнүнө, угузганына, ата-эне бергенине, бала бергенине шүгүр 24 саат бою айтыш керек. Биз уктап калабыз да. Уктап калабыз. Демек, баарыңыздарга бекем ден соолук каалаймын. Узун өмүр каалаймын. Өмүрдүн узагынан берсин. Анан маанилүү, озурлуусунан берсин. Анан өмүрдүн жакшы бир жыйынтыгынан берсин. Адам баласыны карыганда Кудайым жаткылык кылбасын. Башка бирөөгө караткылык кылбасын. Карызар кылбасын. Өңү түсүбүз менен карыйлы, акыл эсибиз менен карыйлы. Карыганда арытып, кече эле жүрөт эле го деп жүгүртүп жүрүп мүдүртүп алып келсин. Артыбыздан жакшы эмгектерибиз калсын, жакшы уул кыздарыбыз калсын. Биз жөнүндө элдердин жакшы бир эскерүүлөрү калсын. Үй бүлөңүздөр аман болсун. Бала чаканын жакшылыктарын көрөлү. Тууган урук аман болсун. Эли журтубуз аман болсун. Аалам тынч болсун. Кошуна тынч болсун. Жегенге наныбыз болсун. Ичкенге суубуз болсун. Бардык жакшылык нерсе боло берсин. Биздин туткан орозолорубузду, кылган кайыр ихсандарыбызды, окуган намаздарыбызды, айткан салаваттарыбыздын баарына Кудайым кабыл кылып, өзүбүзгө
жакшылык кылып кайтарышына тилейм мен. Дуаңызды Кудай Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Мен Ташбек Каразакова. Каяктык деп сурайсыңар. Ноокат районунан болом, Кара Таш айылынан. Эл агартуунун атты иштегенмин. Көп жылдар боюнча окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштегенмин. Келкел журналынын түштүк боюнча редактору болуп иштеймин. Кара Таш айылынын аялдар кеңешинин төрайымы, элдик дарыгер, дүйнөнүн дарыгери. Сиздер менен мен маекте болдум. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Рахмат эже, ушул акыркы ушул дубаларыңыз аябай жакшы болду. Элге журтка жакшы дуба кылдыңыз, жаштарга жакшы насааттарыңызды айтыңыз. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, ушу менен бүгүнкү Jamil Production YouTube каналынан уникалдуу адамдар аттуу берүүбүздөгү биздин коногубуз элдик дарыгер жана тамырчы Табып Ташбек Жамиловнаны менен чогуу болдуңуздар. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан эфирде жолукканга чейин амандыкта болуңуздар. Рахмат эже.